Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Бүткүл аламдардын Роббиси Аллах Субхана ва Таала чексиз мактоолор. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Бир туугандар, кечеги сабагыбызда сиз менен биз тозокко киргизүүчү себептер жөнүндө сөз кылып, тозокко киргизүүчү себептер экиге бөлүнөт деп айтып өттүк эле. Тозокко киргизүүчү себептердин бир түрү кече өткөнүбүз бул түбөлүктүү тозокко алып кирип кетет. Валиядан биллах, Аллах Субхана ва Таала бардыгыбызды бул нерседен сактасын. Бир туугандар, бул дегени аягы жок түбөлүккө алып кирип кетет. Кечеги айтып өткөн амалдар адам баласыны түбөлүктүү тозокко алып кирип кетет, андан чыкпайт эч качан, кутулбайт. Ал эми бүгүнкү өтө турган экинчи түрү болсо, бул тозокко татыктуу болуп калат. Аллах Таалам райымы менен ушул бүгүнкү айтыла турган амалдарды кылса, Аллах кааласа өзүнүн адилеттүүлүк сыпаты менен тозокко азаптайт. Бирок эгерде ла иляха иллаллах мусулмандыгын тастыктаган күбөлүгү болгон болсо, аны албетте Аллах Субхана ва Таалам бейишке киргизет. Бир күн болбосо бир күн. Аллах кааласа өзүнүн райымы менен күнөөсүн кечирип, түзмө-түз бейишке киргизет. Демек, ошол күнөөлөрдүн эң биринчиси ата-энеге ак болуу. Ата-энеге ак болуу бул бир туугандар адам баласыны тозокко киргизе турган, түбөлүктүү болбосо дагы бирок тозокко алып кире турган сыпаттардын бирөөсү болуп эсептелет. Мусулман үммөтүндө жемеленген, шариятыбыз каттуу тыйган амалдардан болуп эсептелет. Дин ислам, тактап айтканда биздин шариятыбыз ата-энеге эң сонун мамиле кылууну буйруду. Караңыз, жада калса Аллах Субхана ва Таалам өзүнүн хаккысын астында эскерди. Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Роббиң Аллахтан бөлөк эч кимге сыйынбаштыкты буйруду жана ата-энеге жакшылык кылууну буйруду. Ихсан деген бир туугандар, иф'ал ва ихсан деген ахсан, эң сонун мамилени, жөн эле хасан эмес, ихсан, эң сонун мамиле кылууга буйруду дейт. Ата-эне бир туугандар акыйкатта инсаниятта хаккысынын арасында ата-эненин хаккысы бардык хактан жогору турат. Аллах Субхана ва Таалам өзүнүн хаккынан кийин ата-эненин хаккын эскергендиги, бул бир туугандар балабыздан дагы, аялыбыздан дагы, жана башка үй-бүлө мүчөлөрүнөн дагы ата-эненин орду жогору экендигин эмне Аллах Субхана ва Таалам белгиледи. Имма яблуганна айндакал кибара ахадухума ау килахума фала тaqul lahuma уффи ва ла танхархума. Экөөнүн бирөөсү карлык жашына жеткен болсо, же болбосо экөө тең карлык жашына жеткен болсо, аларды зекибегин дейт. Вала фала тaqul lahuma уффи ва ла танхархума. Аларга уф деп дагы айтпагыла, зекибегиле дагы дейт. Ва qul lahuma qawlan karima. Аларга эң сонун сөз айткыла деди. Вахфит lahuma janaha dhul. Ага эң сонун канатыңыздарды жайыңыздарга, райым болгон канатыңыздарды жайыңыздар деди. Минар рахмати ва qul Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Аллахым, менин ата-энемди өзүң райым кылгын, мени кичинекейимде райым кылган сыяктуу деп дуа кылыңыздар дейт. Бир туугандар, Рамадандын акыркы 10 күндүгү аяктап баратат. Дуа кылабыз, көп дуа кылабыз керек. Ушул дуабыздын ичинде ушул дуа сөзсүз болуу керек. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Аллахым, менин ата-энемди өзүң райымга бөлөгүн, мени кичинекейимде ата-энем райымына бөлөгөн сыяктуу. Карасаңыз, бир туугандар, ушул аятка жакшылап көңүл бөлсөңүз, Аллах Субхана ва Таалам не деди? Ата-энени урбагыла деген жок. Ата-энени силкибегиле деген жок. Эң жеңил болгон, эң кичинекей болгон азаны дагы жеткизбегиле. Алда болсо уф деп айтпагыла. Уф деп айтуу азар деле жеткизбейт бир туугандар. Болгону менин балама эмне болду экен деп ата, апа кыжалат болот. Мен балама кандай башына түшүк түштү экен, үшкүрүп калыптыр балам деп. Ошондой нерсеге дагы шариятыбыз көңүл бөлүп, ошону дагы айтпаңыздар, ата-энеңиздин алдында ата-энеңиз кыжалат кылып койбоңуз деди. Эми жанагы урган, же болбосо кол көтөргөн, же сөккөндү айтпай эле коелу бир туугандар.
Бұл шариатыбызда арам, бұл ішті қылған адам Аллах Тағаламдың алдында ең чоң күнәні қылған болып есептеледі бір туғандар. Biz tetirисine buyurulganбыз. İslam ümmetinin özgöçölüklerinin birisi ata-eneге en sonun mamile kıladı. Biz bir tuğanlar kapır emesbiz. Biz kapırlardan da ulgu albayız bu nersede. Kapırlar ata-enesi bağıp çoğaytıp koysa ata-enesini köçöge çağırıp je bolbosa karlar uyunu alıp barıp koyat. Müslüman ümmeti bu nersege tarbiyalanbaydı bir tuğanlar. Müslüman ümmeti ata-enesi bu dünyadan qaytqanга чейин dayım жақшылығыны kıladı. Bir tuğanlar ата-энеге жақшылық қылу, ата-эне өлгөндөн кейін жылқы сойып, узатып қою емес. Ошол нерсени жақшылап билейли. Ата-энеге жақшылық қылуу тирүү убагында колубуздан келишинче жақшылық кылып калайлы. Жақшылық кыла албасак жок дегенде жакшы сөздөрдү сүйлөп калайлы. Ата-энебиздин көбү жашап, азы гана калды. Ушул аз убагында көрөк жакшы сөздөрүбүз айтып, жок дегенде жылуу мамилелерибиз кылып калайлы. Эртең таппай калабыз бир туугандар. Эгер бар болсок, кебирлерибиз уже таппай дагы калдык. Bir tuğanlar özümüzdün koopçuluğuza bulgan okuya. Bir jigit bay, ayabay bay yaşaydı. Baylık uşunda köp deysiz, an baylığın esepte bayağına çıkalbasa gerek. Şunçalık bay bolğonuna karabastan, atası oşol jigittin kiçinekey magazininin jetindegi bir bölmökhanada, karolçu жашай турган bölmökhanada жашайт эле. Ошол дагы жигитке көптүк кылды дагы акырында эмне кылды? Карлар үйүнө алып келип койду. Карлар үйүндө болбосо ал ушундай байлыгы менен bir адамды жалдап келип, bir аял кишини же эркек кишини жалдап келип, ошону каратканга кадыр эле. Карлар үйүнө алып келип койду дагы, карлар үйүндө жашап көз жумду жанагы ата. Anan emne kıldı? Atasını alıp gelip жылқы soydu. Жылқы soyup elge aş verdi. El barıp jedi suyungon boydan. Karаңыз bir tuğanlar, oşol adam tirүү убагында kılbayбы? Oşo жылқысını bölüp berse kanday sonun bolmok ele oşol atasına. Tirүү убагында ушундай кордоду. Karlar uyunda balasının mehrimini көрбөй ölüp ketти. İslam ümmeti bu nersege kızıktırbaydı. İslam ümmetinde bir tuğanlar, İslam tarihinde karlar uyu degen nerse bolgon emez. İslam tarihini baraktanız bir tuğanlar, 14 kılımdık tarihi var İslam tarihinde karlar uyu degen nerse jok bolgon. Karlar uyu keçemini al, jakından ele siz menen bizdin koopчулугубузда пайда болгон nerse. İslam ümmeti mınal hadis, mınal ayat özü жетишти болгон ата-энеге жакшылык кылууга. İslam ümmetinde bir tuğanlar ata-enesini taşlap koygon, bu şunçalık janagı koopчулуктагы en jaman körülgen adam bolgon eli. Birok tileke karşı bugünkü günde emne al adamlar balkim çoң orunlarda eli olturgandır. Bir tuğanlar yok siz menen biz al nersege razı bolboylu. Siz menen biz İslam dini ata-enebizge jakşılık kılууга buyurdu, jakşılık kılaylı kolunuzdan kelişince. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selatatun harramallahu aleyhi al cennet. 3 türlü adamga Allah Taala 5'ti aram kılgan deydi. 3 türlü adam 5 aram boldu. Oşonun birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al-aqu li validayhi, ata-enesine ak bolu dedi. Ata-enege ak bolu bir tuğanlar bu janagı balany tozokka alıp kirip ketүүгө sebep bolup kalat. Allah subhanahu wa taala bu sıfattan özü saktasın bir tuğanlar. Allah Taala siz menen bizi daima ata-enebizge jakşılık kılууга мүмкүнчүлүк берсин bir tuğanlar. Tirүү bolsa Allah subhanahu wa taala ошолордун көзү өткөнгө чейин дайым жакшылык кылып жүрүү. Анда эгер өткөн болсо, өлгөндөн кийин дагы жакшылык кылып жүрө турган момун мусулмандардан кылсын. Экинчи тозок алып кирип кое турган сыпат тууганчылык мамилени үзүү. Bir tuğanlar tууганчылык мамилени бекемдөө бул адамдын өмүрүнө береке кирүүсүнө себеп болот, өмүрү узаруусуна себеп болот. Tuğandык мамилени bir tuğandar taga jurt ошол эле учурда атанын туğандары бардык туğандар менен мусулман адам мамилесин бекем кылуу керек. Бул ислам дини кызыктырган сыпат. Ал эми ушул туğанчылык мамилени үзүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла ядхулул джаннатал qati'." Туğанчылык мамилени үзгөн адам жаннатка бейишке кирбейт dedi.
Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılan hadiste inna rahime qamat faqalat lillahi azze ve celle hada maqamul aidi bika min al qati'ati. Мындай айтқанда бұл хадистағы ошол туғанчылык мамилени үзгөндүк чоң bir азапка дуушар кылып коюусу жөнүндө айтылган. Bir туғандар, мусулман адам, караңыз, туғанчылык мамилени бекемдөө керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына bir жигит келип, ушул туғандар менен болгон мамилесини эмне бекем болбогонун айтты. Абдуллах ибн Амр ибн Ас радıyallahu anh anna Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem qala. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Лейсал василу бил мукафи, валакиннал василу лази qutiyat rahimhu wa salaha." Туғанчылык мамилени бекемдеди деген жакшылык кылган туғанга жакшылык кылуу эмес дейт. Туғанчылык мамилени бекемдөө деген жакшылык кылбаган, балким жамандык кылган туғанга жакшылык мамиле кылуу деди. Жакшылык менен кайтарыш бул капыр деле колунан келет. Капыр дагы жакшылыкка жакшылык мамиле кылат. Капырга жакшы bir кесе тамак алып барып берсеңиз, капыр да bir кесе тамагын кайтарат. Ал эми мусулман адам ошол тамак бербей койгон, балким тамагыңызды алып алган болсо дагы ошол адамга, ошол туганыңызга ошол кесеңизди көтөрүп, тамагыңызды көтөрүп чуркап кирип барганыңыз ошол туганчылык мамилени бекемдеди болуп эсептелет. Аллах субхана ва таала bir тугандар өмүрүңүзгө береке берет. Өмүрүңүзгө караңыз, туганчылык мамилени бекем кылып жүргөн адамды Аллах таалам өмүрүнө өмүр кошот bir тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радıyallahu anh rivayet кылат, bir киши келди дагы, "Я Расулуллах" деди. "Менин ушундай тугандарым бар" деди. "Мен аларды" деди, "туганчылык мамилени бекемдесем, алар үзүп атат. Дагы бекемдесем, дагы үзүп атат. Дагы бекемдесем, дагы үзүп атат" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ин кунта кама култа фа кааннама тусиффухум ал-мал." Эгерде сен айткандай боло турган болсо, сен ушундай кумга суу куйган сыяктуусун деди. "Вала язалу ма'ака мин Аллахи захирун алейхим ма думта алей залик." Эгерде сен ушул нерседе бекем болсоң, Аллах тааламдын жардамы болот сага сөзсүз деди. Көрдүңүздөрбү, bir тугандар тугандык мамилени бекемдөө деген жамандык кылган туганга жакшылык кылуу деген. Эми жакшылык кылган туганга эмне кылыш керек? Андан дагы сонун жакшылык менен кайтарабыз керек. Үчүнчү, тозокко алып кирип кое турган сыпаттардан bir тугандар, амалдардан сүткорлук. Сүткорлукту кылабызбы? Сүткорлукка акча беребизби, же акча алабызбы, же көөлүк өтөбүзбү, айырмасы жок. Сүткорлук бул адам баласын тозокко алып кирип кое турган амал. Аллах субхана ва таала: "Я айюхаллазина аману ла таакулу риба дуафа мудафа." Эй иман келтиргендер, эсе кылып сүткорлукту жебеңиздер деди. "Ваттакуллах", Аллахка таквалык кылыңыздар, "Лааллакум туфлихун", балким ийгиликке жетерсиздер деди. Başka bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala "Ellezine ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kema yaqumu allazi yatakhabbathu ash-şeytanu min al-bas." Riba jegender. Kıyamet günü şeytan mas kılgan avalda, şeytan kirip, cin kirip ketip, cindi bolup kalan adamlar var go, ошондой бойдон тирилет dedi. Riba jegen adamlar. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Alardan ушундай тирилгенине себеп алар сүткорлук dedi, сода сыяктуу го. Сода садыкты кылып атабыз го, сүткорлукту эмнеге тыясыздар деп айткандыгы дейт. Ва халаллаху al-bay'a wa harrama ar-riba. Андай дебеңиздер, Аллах таалам сода сатыкты адал кылды, сүткорлукту арам кылды. Bir тугандар, сүткорлук кылуу бул Аллах жана анын расулу менен согуш жарыялоого барабар. Аллах жана анын расулу менен согушууну каалайсызбы? Банктарга барып процент алыңыз. Же болбосо банкка барып депозитке акчаңызды коюңуз. Айырмасы жок. Же болбосо ошол сүткорлук жана күрөкана дейбизби, же болбосо ошого окшогондор менен мамилеңизди кыла бериңиз. Сиздин намазыңыздан эмне пайда? Bir тугандар, ойлонбойсуздарбы? Намаз окуп атасыздар, Аллах тааламдын буйругун аткарып атасыздар го. Неге bir жагын аласыз дагы экинчи жагын таштап коесуз? Bir тугандар, намаз окуп жүргөн ушул жердеги сиз менен биздин сабыбыздын арасында жүргөн адамдар банк менен мамиле кылгандары жок эмес. Аллах тааламдан коркпойсузбу? Качан коркосуз? Allah subhanahu wa ta'ala bir тугандар таштаңыздар dedi. Аллахка таквалык кылыңыздар жана ушол сүткорлукту таштаңыздар dedi. Качан таштайсыз? Эгер таштабасаңыздар, Аллах жана анын расулуна согуш жарыялаңыздар dedi. Даярсызбы? Аллах жана анын элчиси менен согушууга даярсызбы? Даяр болсоңуз банкка бара бериңиз. Bir тугандар башка риваяттарда келет, хадистерде ушул рибанын эң жеңили
36 жолу зына кылган менен барабар дейт. Рибанын эң жеңили, сүткорлуктун эң жеңили 36 жолу зына кылган менен барабар дейт. Бир туугандар, зына кылганда адам баласы bir же эки адамдын эмне хаккына дебелейт, тепселейт. Ал эми риба бергенде коомчулук ошол нерсе менен бузулат бир туугандар. Рибада береке болбойт бир туугандар. Жашооңузда карап көрүңүз, банк менен иштешип аткан 40 жылдан бери иштеп аткан адамдарды караңыз, бир туугандар, жашоосунда эч кандай береке жок. Бир туугандар, сүткорлук менен алектенген адамдардын жашоодо кор болуп өлгөнүн көрүп жүрөбүз го. Кор болуп, биттей болуп өлгөнүн көрүп жүрөбүз го. Эмне үчүн сиз менен биз дагы деле алып жүрөбүз? Эң ачынарлуу нерсе, эң ачынарлуу зээндик эйткен нерсе, сиз менен бизге үйүбүзгө люстра керек болуп калса, люстрага акча таппай калсак, күрөкканага барып, ошол люстраны алып келип, эмне күрөкканадан акча алып люстра илип атабыз бир туугандар. Лампочка менен жашап турсаңыз болот го. Люстра алыш үчүн, же үйүңүзгө турецкий килем салышыңыз үчүн арам нерсени кылышыңыз шарт беле. Аллах Таалам алдына кантип жооп бересиздер? Кантип жооп бересиздер? Бир туугандар, мынау айтып аткан нерсе намаз окуп аткан адамдарда болуп атат. Үйүндөгү паласка разы болбостон ошол нерсени турецкий килемге алмаштырам деп барып банктан акча алып туруп, анан килем салып атат. Сиз ойлонбойсузбу бир туугандар, Аллах жана анын Расулуна согуш жарыялап атканыңызды? Риба бул бир туугандар акыбети тозок менен гана эмне чектеле турган амал болуп эсептелет. Тыйлайлы бир туугандар. Намазды буйруган зат рибадан тыйган. Бир туугандар, намазды Аллах Таалам буйруган деп окуп атабыз го. Демек Аллах Тааламды бул жагындагы карап коюңуз, эмнеден тыйгандыгын. Андан кийинки тозок алып кирип кое турган сыпаттардын да бирөөсү жетим жесирлердин малыны жештик. Аллах субхanahu wa taala innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Жетим жесирлердин малыны жеш зулумдук менен жетим жесирлердин малын жеген адам өзүнүн курсагына эмнени жептир дейт? Өзүнүн курсагына отту, тозоктун отуну жептир дейт. Ва саяслауна саира. Алардын бара турган жери ушундай эмне тозок дейт. Жетимдин малыны жештиктен өтө этият болойлу. Айрыкча жетим жесирлерди кепилдик алган болсок, өтө этияттык менен мамиле кылайлы. 5-чи амал шахадаты зур, жалган күбөлүк өтүү. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мусулман коомчулугунда bunday адамдар жок эмес, бар. Жалганга күбөлүк өтүп бир адамдын камалып кетишине себеп болгон адамдар жок эмес. Бир туугандар, субханаллах, бир мусулманды түрмөгө 8 жыл, 10 жыл, 12 жылга кесилип кетишине эч бир нерсе кылбаган мусулманды ошондой камалып кетишине себеп болуп бир күбөлүк өткөн адамдар эмне ошол мусулмандын тирүүлөй балдары жетим болуп калышына себеп болуп калган адамдар жок эмес. Бул шариятыбызда эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху Умар Абдуллах ибн Умар радhiyallahu anhu руаят кылган хадисте ушундай деп айтат: "Лан тазула qadama shahidi zur hatta yujibullahu lahu an-nar." Күбөлүк жалганга күбөлүк өтө бере турган адам анын Аллах субхanahu wa taala тозокко сөзсүз милдеттүү түрдө киргизип коет. Тозоктун мойнуна милдет кылып коет. Сөзсүз түрдө тозокко кире турган кылып коет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир туугандар бул нерседен каттуу тыйган, жалганга күбөлүк өтүүдөн. Кээде өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн бирөөгө жалганга күбөлүк өтүп коебуз бир туугандар. Эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. 6-чы ришва. Ришва деген эмне? Пара. Пара берип атабыз го. Коррупциянын башаты болгон пара. Сиз менен биз бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүп атабыз. Аракет кылып атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир сөзү коррупциянын эшигин жаап салган. Ар-раши вал мурташи финнар. Пара берген дагы алган дагы тозокто деген. Пара берген дагы алган дагы тозокто. Бир туугандар, пара берген дагы алган дагы тозокто. Эми бир учур истисна кылынат. Эгерде сиз хаккыңызды башка жол менен ала албай турган болсоңуз, сиздин хаккыңыз ошол эле пара бериш жол менен эле орун ала турган болсо, ошол учурда берсе болот дейт. Пара бербесеңиз,
мазлум болуп туруп камалып кете турган болсо, ошол учурда эмне шарият уруксат берет, ошону сактап, пара берип болсо дагы сактап калышка. Жетинчи амал бир тугандар, жалган касам ичүү. Жалган касам ичүү. Ал-ямин ал-гамус деп коет. Жалганга касам ичүү бир тугандар бул шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен каттуу тыйган. Мен иқтана'a мала ахиhi бiyaminin фажиратин фалятабава мақ'адаhu минан нар. Ким өзүнүн бир туган, мусулман бир туганын малын жалган касам менен тартып алган болсо, аны өзүнүн ордуну тозоктон даярдай берсин деген. Жалган касам менен бир тугандар, Аллах салам өзү сактасын. Касам ичип, мына Аллах менен касам ичемин, бул менин малымды алды десе, ишенип туруп берип койгон болсо, Аллах таалам алдында эмне? Ал адам тозогун өзүнүн ордуну даярдай берсин. 8-8 Al-qada bayna nas bi gayri ilm. Адамдардын арасында илимсиз фатва берүү же болбосо илимсиз өкүм чыгаруу. Бир тугандар, шарият бул оюнчук нерсе эмес, каалагандай сүйлөй бере турган. Шарият бул Аллах тааламдын дини болгондуктан, бул шариаттан сүйлөгөн адам илимдин негизинде сүйлөө керек. Илим жокпу, унчукпай коелу. Сизден бизден тилибизди эч ким тартып сүйлө деп сурган жок. Шарият бул Аллах тааламдын дини болгондуктан, сиз Аллах тааламдын өкүлү болуп сүйлөп атасыз. Ошол нерсени, ошол жоопкерчиликти дайым билип жүрүңүз. Аллах таалам жалганчыга чыгарып коюуну каалайсызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жалганчыга чыгарууну каалайсызбы? Каалабайсыз го. Демек, жалган билбеген нерсеге өкүм кылмаңыз бир тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал-qadatu thalathatun. Казы 3 түрдүү болот деди. Вахидун фил жанна, бирөө жаннатта, экөө тозокто деди. Жаннатта болгону бейишке кирген казы илими бар, жана илиминин негизинде өкүм чыгарат. Илими бар, жана илиминин негизинде фатва чыгарат. Калган экөө, биринчиси илимсиз фатва чыгарат, же илимсиз өкүм чыгарат. Экинчиси илими бар, бирок билип туруп ошол нерсе акыйкат экенин билип туруп башка жакка ооп кетет. Жанагы нафсина алданып же болбосо жанагы акчаны көргөндө ошол жакка ооп кетет. Булар экөө тозокто деди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийинки 9-чу амал гыш кылуу. Кол астындагы адамдарга гыш кылуу. Гыш деген биздин тилге сөзмө-сөз которулуусун кандай экенин айта албайбыз, бирок орус тилинде махинация деп коет. Эптеп жанагынын акчасын уктатып калуу. Эптеп ошол акчасын чөнтөгүбүзгө салып калуу. Көпчүлүк жетекчилерде ушул сыпат бар. Аллах тааламдан коркуңуздар. Бирөөнүн бир тиын акысынан коркуңуздар, бир тугандар. Бул дүйнөдө алып чөнтөгүңүзгө салып коесуз, тамагыңызга кирип кетиши мүмкүн. Мейли, бул дүйнөдө эч кимдин алдында жооп бербейсиз. Бирок Аллах тааламдын алдында жооп бересиз, сөзсүз түрдө. Бир адамдын акысыны жегенге сиздин эч кандай акыңыз жок, бир тугандар. Иштеген бүгүнкү күндө прораб 4 жигитти чогултуп иштеткен прораб дагы бирөөнүн акысын жей турган болуп калган. 4 адамды башкарган адам дагы жей турган болуп калган. Бул кенен тарап кетти биздин коомчулукта. Эми элестетиңиз 400 адам, 4000 адамды иштеткен адамдарды айтпай эле коелу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен каттуу тыйган. Ма мин абдин ястарияхи Аллаху аля руайятин ямут ва хуа гашин ли руайятихи илля харрамаллаху алейхи аль-жанна. Аллах таалам бирөөгө ушундай жоопкерчиликтүү ишти неме кылып, жүктөп, ал адам ошол нерседе гыш кылган абалда өлө турган болсо, ал адамга Аллах таалам жаннат бейишти арам кылды дейт. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: ар бириңиздер жоопкерчилик кол астыңыздагы адамдарга жоопкерчиликтүүсүз. Жана ар бириңиз ошол кол астыңыздагы адамдарга жооп бересиз. Ата үйүндөгү аялга жана балдарына жооп берет. Аял үйүндөгү ошол буюм майда чүйдөгө жооп берет деди. Кызматчы үйүндөгү ошол кызмат кылып аткан нерселерине жооп берет. Демек бир тугандар, атабызбы, аял бала чакабызга сөзсүз жооп беребиз. Ошол күндү унутпайлы бир тугандар. Андан кийин тозок алып кирип кое турган амалдардан бирөөсү бир тугандар жандуу нерсени сүрөткө тартуу. Жандуу нерсени сүрөткө түшүрүү бул шариятыбыз каттуу тыйган арам амал болуп эсептелет. Яни аны аткарган адам
эмне тозокко өзүнү эмне жайын даярдап алат. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Куллу мусаввирин финнар", бардык сүрөткө тарткан адам тозокто деди. Башка бир хадисте Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен саввара сурatan fa inna Allahu mu'adhibuhu hatta yanfakha fiha ar-ruh". Кимде ким сүрөт тарткан болсо, Аллах таалам эмне ошол адамды азаптайт дейт, ошол сүрөтүңө эмне жан киргизин деп. Жан киргизмейинче азаптай берет дейт. Ошондуктан сүрөт тартуудан этият болойлу бир тондар. Балдарыбызга жандуу нерсенин сүрөтүн тарттырышты үйрөтпөйлү эч качан. Тартса жансыз нерселер тартсын. 11-чи ушул менен чектелебиз иншаллах. Алтын күмүш идиште тамак ичүү. Бай болуп, алтындан күмүштөн идишибиз бар болгон болсо, эгерде ошол идиштен тамак ичкен болсок, бир туугандар, сиз менен биз жаннаттын идиштеринен тамак ичүүдөн кур калып калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтты: "Инналлади я'кулу ва яшрабу фи анияти ад-дахаби вал фиддати иннама юjarjiru фи батниhi нара жаханнам". Кимде ким алтын жана күмүштөн болгон идиште суу ичсе же тамак жесе, ал өзүнүн ичине эмне тозок отуну кайнатыптыр деди. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Алтын жана күмүштөн болгон идиште шариятыбыз каттуу тыйган. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте бул капырлар үчүн бул дүйнөдө, силер үчүн акыретте деп айткан. Биз үчүн иншаллах бейиште ошол алтындан болгон, күмүштөн болгон эң сонун ушундай идиш аяктардын бардыгы сиз менен биз үчүн бейиште болот иншаллах. Бир туугандар, ушул амалдардан жана кечеги эскерип өткөн амалдардын бардыгынан Аллах Тааламдан коргонуу сурайлы. Бул амалдар бир туугандар сиз менен бизди тозокко алып кирип кое турган амалдардан. Ушул амалдардан аруу болойлу. Бул амалдардан жакын жолобойлу. Балким сиз менен биз анын ордуна бейишке кире турган амалдарды аткарайлы. Аллах субханаху ва таалам сиз менен бизди ушул жерде чогулткандай бейиште чогултууну насип кылсын. Аллах субханаху ва таалам калган өмүрүбүзгө береке берсин. Көп-көп солих амалдарды аткарып, Аллах Таалам алдына жарык жүз менен жолуктурууну бардыгыбызга насип кылсын. Аллах субханаху ва таалам ушул Рамазандын акыркы күндөрүндө көп-көп таат ибадатта болуп, Аллах Тааламдын буйруган буйруктарына аткалып тыйган тыйылууларынан толугу менен тыйыла турган момундардан кылсын. Аллаху алам, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.